Достор, силердин араңарда ар кандай талант ээлери бар. Ошо таланттууларды чагылдырган бизде Жаш талант рубрикасы бар. Ооба достор, алда Жаш талант рубрикасынан таланттуу балдар менен таныштырабыз. Бүгүнкү көрсөтүүдө Баткен районунун Балдар музыкалык мектебинде билим алып жаткан Арууке Абдыманнапованын өнөрү менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болгула. Чогуу таанышалы. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатчылык. Менин атым Арууке. Мен Жомарт мектебинде окуйм. Азыркы убакта 6-класста окуйм. Сиз комуз өнөйт уктук. Качантан бери алектенесиз? Мен 2-класстан алектенем. Комуз чертип калууңузга ким себепкер болду? Эч ким, мен өзүм эле комузга кызыгып барганмын. Анда бизге бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Макул, мен сиздерге Токтогул Сатылгановдун чыгармасын «Чакама» деген кусуну чертип берейин. Чоң рахмат. Музыкалык билимди кимден алып жатасыз? Музыкалык билимди өзүмдүн эжекемден, Артык Нуркандан алдым. Кайсы сабак жакшы көрөсүз? Менин жакшы көргөн сабагым математика менен орус тил. Комуздун коштоосунда ырдай аласызбы? Бизге ырдап берсеңиз. Жок, мен сиздерге оз комуз чертип берейин. Чоң рахмат. Бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Бош убактымда мен комуз чертип жана апама жардам берем. Үй бүлөңүздө музыкага чыктуулар барбы? Ооба, менин чоң эжем да комузга барчу эле. Келечекте ким болгуңуз келет? Эгерде башка кесиптин ээси болсоңуз, комуз чертүү талантыңызды таштап койбойсузбу? Мен келечегимде модель болгум келет, бирок комузду таштап койбойм, бирок ал менин хоббим да болуп келсе болот. Маегибизди жыйынтыктар алдында өзүңүз жакшы көргөн бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз.
рахмат. Биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюнубуз бар. Анда кийинки бөлүккө өтсөк. Oyun Pilus rubrikасы башталды. Бул түрмөктө биз каармандар үчүн тапшырма даярдап койгонбуз. Ошол тапшырманы аткарууга туура келет. Анда мен оюндун шартын түшүндүрүп кетейин. Сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде бир канча ырдап жетишип калышыңыз керек. Сиз кыскасы токтотпой улантып кете беришиңиз керек. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда биз оюнду баштайбыз. Даярсызбы? Кеттик анда. Карагат, карагат, кара мончо карагат. Биздин тодо карагат, бышып турат салалап. Жесең жегин сындырбай, сындырганың жарабайт. Башка. О боже, мама, я сошла с ума. Боже, мама, кругом голова. Пуси. Башка. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that you'll always know. Башка. Кичине баладык, өшүдү кышта. Алып келди каныды. Башка. Мен сени жактырдым, сүйдүм жана жактырдым. Башка. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь. Сейчас я потерял тебя, не знаю ли вернусь к тебе. Башка. Top some money, chopping up my money. Top some money, I was yummy. Башка. Бүгүн сенин тууган күнүң. Амандыкты тилеймин, ден соолукта жүргүн. Чоң рахмат, сиз биздин оюндун жеңүүчүсү болдуңуз. Биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Келкел дүкөнү. Келкел дүкөнүнүн атынан бул сонун китепти сизге белекке беребиз. Биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Келкел дүкөнүнөн каалаган окуу куралын тапсаңыз болот. Урматтуу Баткен шаарынын тургундары, шаарыбыздын дал ортосунда жайгашкан Келкел дүкөнүнө чакырабыз. Келкел канцелярлык дүкөнүнөн каалаган кеңсе буюмдарын, окуу куралдарын, окуу китептерин түрлөрүн таба аласыз. Дареги, Баткен шаары, Нургазиев көчөсү 27. Болжол Газпром май коюучу жайынын бет маңдайы. Достор, Арууке Абдыманнаповага чыгармачылык ийгилик. Силердин да өнөрүңөр болсо бизге кат жолдоону унутпагыла. Биздин электрондук дарегибиз Балакай @email.ru. Көз ачып жумгуча балдар үчүн арналган жарым саат аягына чыкты. Жакшы эс алгыла. Достор, шемби жана жекшемби күндөрү эфирден көрүшкөнчө. Эс алуу күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Көрүшкөнчө.